Обращаюсь как к кыргызскому народу, так и таджикскому народу. С таджикских властей идет дезинформация населения для создания искусственного конфликта. Ни одному народу сейчас не нужна война. Война нужна лишь властям и тем, кто стоят свыше. Давайте не будем поддаваться провокациям и дезинформациям. Нам война не нужна. Достор, азыркы учурда атайын даярдалган адамдар чаттарды, инстаграм баракчаларды, телеграм группаларды ачып, жалган маалыматты Кыргызстан боюнча таратып жатат. Провокация салдырбагыла достор. Маалыматтарды тыктап текшерип тура ишеничтүү интернет блоктардан гана кабар алгыла. Рахмат достор. Ассаламу алейкум достор, сіздерге қайырлы. Тажикстан Баткен бойынша біздің военный техникаларды инстаграмға шығарып стористермен бөлішіп. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим, Баткендеги болуп аткан азыркы окуя жана биздин военный техникаларды тартып инстаграм баракчаларга, группаларга ырытпаңыздарчы. Бул внутренняя военная тайна болуп атпайбы? Биздин сырткы душмандар көрүп атат аны. Ошол контролдоп коюңуздар суранам. Кыргыз деген ким өзү? Ай балтасы курч, ташты жарат мүнөзү. Жүрөгүндө жанып турган оту бар. Кыргыз эли чалгандын бир өзү. Майдаланбай улуу жолду баштаган, душман кирсе дайра болуп каптаган. Өлүмдөн да бийик койгон намысты мен кыргызмын деп дүйнө элине мактанам. Баткене biraz uç oldu. Büyük barız kaptırağız. Teştik olsun. Uruşpa olsun. Batken. I love you barınızlar. Жақсы көрөм. Жалатам olsa dile. Жүрегім Баткен деп соғыт неге деді. Bilbeyim.